берген Акбата менен баштайлы. Амин жигиттерге батабыздарына коелу урматтуу кылдаган кыргыз калайык калкы. Ат үстүндөгү кыргыздын атуулдары аманбы? Амин. Кырсыгы жок, аманчылыкты туу тутуп, сабырдууну туу тутуп, ат үстүндөгү атуул кыргыз жигиттерине жалындырсыз салам айтуу менен Ордолу калабыздын Бишкектин көтөрүлгөн туусу 141 жылга толуп турган маараке тоюбуз кут болсун дейли дагы. Ак майдан акыласында эл журттун алдында ат үстүндөгү аман бекен атуулдары кыргыздын бар бекен деп келечек командасы менен убакыт жетти. Саламатсыздарбы кадырман мекендештер, МТС Спорт телеканалы назарыңыздарды Бишкек шаарынын мэринин кубогуна жолсо шаарыбыздын 141 жылдыгына арналып өтүп жаткан көкбөр боюнча Борбор каланын кубогундагы оюндар назарыңыздарды бурмакчыбыз жана ушул келечек Бишкек командасы менен Жайыл Кара-Балта районунан келген командалардын ортосу. Келечек командасы оюндун башында эле чабуулду баштайт жана албетте ушул келечек командасы буга чейин Нооруз майрамына карата өткөн биринчиликте, республикалык биринчиликте булар экинчи орун ээлеген. Биринчи лиганын ортосунда азыр улакты өзүнүн оң такымына басып бара жаткан бул Бактияр Жапакеев Месси деп аталган аргымак менен жана Месси менен Бактияр Жапакеевдин жолун Жайыл Кара-Балта командасынын оюнчулары кандай тосо аларындагы байкап көрөбүз. Чындыгында оюнчулар болушунча өзлөрүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы көрөк умтулуулары даяр. Бактияр Жапакеев жана маектеп алгачкы улакты тайгазанга салып эсепти 1-0 эсебине айлантат. Биз сиздерге ушул командалардын оюнчулары менен тааныштыргыча эле эсеп ачылгандан кийин азыр Жайыл Кара-Балта командасын оңой эмес беттеш күтүп тургандагы айтсак болот. Ал эми бизде болсо ушул улактарга мол болгон ири эсептеги бир беттеш күтүп тургандай таасирлерди жаратууда. Демек ушул жерден эми боштуктан пайдаланып туруп мен сиздерди командалардын оюнчулары менен тааныштырып өтөйүн. Келечек командасы ушул көк түстөгү командасы. Алар биринчи номерде Айбек Караев команданын капитаны БТР деп аталган аргымак менен, экинчи Димо Икрам уулу Акбай деп аталган аргымак менен, үчүнчү Медеш Абдыкайым уулу Абсент менен, төртүнчү Эрбол Талантбек уулу Мустанг деп аталган аргымак менен, бешинчи Акжол Кылыч уулу Мамыш менен, алтынчы Жакшылык Ильяз уулу Гладиатор менен, жетинчи Жомарт Бегалиев Зидан менен, сегизинчи Бактияр Жапакеев Месси менен болсо, тогузунчу Ислам Үсөнбаев Өзгөн деген аргымак менен, 10-чу Аскат Алишеров Сүлүк Карра менен, 11-чи Медет Апугулу Пегас менен жана 12-чи Макаш Маджанов Шторм деп аталган аргымак менен дагы бүгүн эми өзүнүн оюнун өткөрөт. Демек, команданын башкы машыктыруучусу Аман Дербишев, команданын жетекчиси Руслан Тетуев. Ал эми Кара-Балта командасы менен ушул оюн бир аз басаңдап алгандан кийин дагы тааныштырабыз. Азыр улак менен бара жаткан бул Жайыл Кара-Балта командасынын оюнчусу Арген Кадырбеков жана каршылаштардын тайгазанына мынтип кирип келгенине карабастан анын жолун толугу менен тосуп алган бул кечирисиңер 11-чи номердеги Иса Макеев экен. Жана Иса Макеевке командалаштары кандай жардамды көрсөтөт? Толугу менен коргонууга өткөн келечек командасынын оюнчулары Иса Макеевдин дагы такымынан улакты тартып алып өзлөрүнүн үстөмдүгүн жүргүзүүгө ашыгышат. Бул 8-чи номердеги Мессинин үстүндөгү Бактияр Жапакеев жана Бактияр Жапакеевдин колунан бошонуп чыккан Иса Макеев тайгазанга жакындап келген болчу. Ал улар деп аталган аргымактын үстүндө олтурат жана улар менен Иса Макеев өзлөрүн толугу менен соңуна чейин мыктылап көрсөтө алабы дагы байкайбыз. Демек, Аламан Талаш тайгазандын жанында жана оюнчулардын ушул болушунча бири-бирине жардам берүүлөр менен дагы оюнду күчөтүш керек. Биз азыр сиздерге ушул Жайыл командасынын
курам менен тааныштырып баштай берели. Биринчи номерде команданын капитаны Сыргак Маматов Идальго деп аталган аргымак менен, экинчи Нурбек Ниязов Мигель деп аталган аргымак менен, үчүнчү Айбек Чолпонкулов Көктерек деп аталган аргымак менен, төртүнчү бул Бекжан Базарбеков Чыйгашка менен, бешинчи Элдияр Тургунбеков ал Маймак деп аталган аргымак менен, алтынчы Карагердин үстүндө отурган Максат Аскаров, жетинчи Бекзат Кудайберген уулу Эрке тору менен болсо, сегизинчи Баймухамбетов деп ошол Н деген эле аты толук берилип койгон экен. Аны дагы биз тактап туруп сиздерге айтабыз. Ал Алай деп аталган аргымак менен болсо, кой күрөңдүн үстүндө отурган бул Эмил Дамир уулу, 10-чу Арген Кадырбеков, ал Зидан деп аталган аргымак менен, Улар деген тулпардын үстүндө Иса Макеев жана 12-чи Улан Солтонов, ал болсо Талисман деп аталган аргымак менен дагы өзүн көрсөттү. Ал эми оюн болсо ушул учурда кызуу жүрүп жатат жана улакты өз ошол такымынан кое бербеген бул Кара Балта командасынын оюнчусу Элдияр Тургунбеков. Элдияр Тургунбеков ал Маймактын үстүндө өзүн ишенимдүү сезет жана келечек командасы аларга кандай каршылыкты көрсөтөрүн байкайбыз. Жок, мынтип Маймак менен жолу жок, ага болушунча келечектин оюнчулары бардык тарабынан токтоп тосуп алууга дагы даяр жана алардын өткөргөн калган оюнун байкап көрөбүз. Чындыгында оюнун башында биз келечек командасы өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзөбүз дегенбиз, бирок Жайыл Кара Балта командасы алар оңой олтоң жоо эмес экенин дагы көрсөтүп жатканын көрдүбүз. Чындыгында мына ушул беттеш аябай бир кызык болгудай эле. Азыр Элдияр Тургунбеков Маймак менен ашыкпайт жана анын жолун тосуп турган оюнчулар бардык тарабынан күтүп тосуп турат. Жана эң соңку коргоочу бар эле, бирок ал коргоочунун жазгыр өткүчү эле мынтип 2 эмес 3 оюнчу. Үч жагынан дагы коргоо калат. Аскат Алишеров азыр Сүллүк Кара менен улакты мынтип тартышат жана Сүллүк Кара менен улакты Аскат Алишеров тартып алып каршы тайгазанды көздөй чабуулду баштайт демек. Сүллүк Карага камчы урат дагы азыр жолу ачык. Чындыгында биз эсепти 2-0 айланганын дагы көрөргө аз калды жана Аскат Алишеров мынтип кыйналбастан эле улакты эсепти 2-0 айлантат. Чындыгында Элдияр Тургунбеков улакты көбүрөөк өзүнүн карамагына кармап да койдагы анын ошол жүрүшүнөн кийин мынтип эсепти дагы жолсу оюндун жүрүшүн каршылаштарына толугу менен алдырып койду. Эсеп 2-0. Демек ушул бул беттеште келечек командасы каршылаштарынын катачылыктарынан пайдаланды. Чындыгында Жайыл Кара Балта командасы коргонуда бир аз ошол өзлөрүнүн ишенимсиз оюндарда өткөрүп. Бул эми оюндун башы гана, анын калган бөлүктөрүндө дагы эсеп мындан дагы экилениши ыктымал. Улакты жерден көтөргөн 5-чи номердеги Ак Жол Кылычулу Малыштын үстүндө болчу, бирок Малыш менен ал улак таштап кайрадан келип эңип кетүүгө умтулганда эми Жайыл Кара Балта командасы ашыкпастан көтөрсө болот. Улакты дегиче эле жок. Аларды бардык жактан ушул каршылаштары толугу менен жолун тосуп дагы турганын көрдөбүз. Жана 12-чи номердеги ошол Штормдун үстүндө отурган бул Макош Маджанов жана Макош Маджановдун чабуулу соңуна чейин чыкпайт. Бул иретте Жайыл Кара Балта командасынын оюнчулары сүрмө топ менен дагы оюндан чыгарууга ашыкканы менен аны жетелеге алган Ислам Үсөнбаев жана Ислам Үсөнбаевдин жардамы менен Макош Маджанов жана Тайгазанга мынтип жакын келгенден кийин келечек командасынын бул жолку чабуулу дагы чындыгында азыр өтө бир кооптуу болчудай дагы таасирлерди жаратат. Жайыл Кара Балта командасы эми ушул командалык оюнду жүргүзүп толугу менен сүрөөнгө алып
андан ары дагы улакты сүрүп чыгаруулары керек экенин жакшы билебиз. Келбежибиз дегенче болбой эле. Келечек командасы атаандашы Карабалда командасынын тайгазанын көздөй. Кабылдап бир упай жана тайын деп атты эле, бирок тилекке каршы жерге түшүп калды. Демек жерге түшкөн улакты келечектин оюнчусу бул ушул 8-номердеги мен жаңылбасам жок 9-номердеги Ислам Үсөнбаев жерден так эле көтөрүп бар туруп тайгазанга ыргытууну дагы көздөгөн болчу, бирок анын ойлогонун эми ушул оюндун жүрүшү өзү дагы чечип коерун билебиз. Жайыл Карабалта командасы менен Келечек командасынын оюнчулары ортодогу жекеге түшөт. Келечек командасынан жекеге Айбек Карраев менен БТРдин чөйрүндө билебиз. Ал эми аларга каршы азыр Жайыл Карабалта командасынан ким чөйрүн дагы байкап көрөбүз. Ушундай ордолу 141 жылды чапчып турган ордолу желбиреген Бишкек калабыздан мааракет ою ушундай башталып отурат. Демек ышкырык башталып жаңырат жана ортодо Айбек Карраев менен БТР өзүнө ишенимдүү турат. Карабалта командасынан бул Бекжан Базарбеков чыйгашка менен, бирок албетте Айбек Карраев жерден балда канча тажрыйбалуу улакчыларга дагы улакты салдырбасын билебиз. 5-номердеги Акжол Кылыч уулуна ашырып берген жана Айбек Акжол Кылыч уулу мынтип тайгазанга дагы жакын келип барат. Анын минген аты Мус тагырагы Малыш жана Малыш менен Акжол Кылыч уулу тайгазанга бир аз жакындай албай дагы турганын көрдүбүз. Алардын алдынан ушул бар жактан коргонууну койгон Жайыл Карабалтанын оюнчулары дагы бар жана эң соңку көз ирмемдердеги чабуул эсеп мындан ары дагы ириленип кетүүсү толук ыктымалдуулугун көрүбүз, бирок улактын оң туягын Келечектин оюнчулары кармаса, сол туягын Келечек Карабалтанын оюнчулары кармаган экен. Бирок командалаштардын жардамы менен Келечек командасы улакты тайгазанга ыргытуу үчүн эң соңку көз ирмемдердеги улактарды талаш аргымактары бир ордуна болчу, бирок жок, кантсе дагы азыр өзлөрүнүн тайгазанда жаралган кооптуу чабуулун мизин бурганга Улан Солтонов жетишкен экен. Дагы Улан Солтоновдун улакты албетте тайгазандан дагы ушул алыстатып кое алганын дагы көрдүк. Кайрадан Келечек командасынын сүрүп кирүүсү улак менен Келечек командасынын оюнчулары азыр оң такымга улакты ишенимдүү баскан. Бул Месси менен анын үстүндөгү Бактияр Жапакеев болчу. Аларды сүрмөтөп менен чыгарып бергенден кийин биз албетте ортодогу жекеге дагы назар салмакчыбыз. Дегенче болбой эле улак чийинден чыгып кетти. Тагыраагы Акжол Кылыч уулу ушул Малыш менен улакты өз карамагында алып олтурган экен. Дагы мынтип жекеге ортого алып келип таштагандан кийин албетте Айбек Карраев БТР менен ортоңку бөлүктө бербейт, бирок аларды мынтип түртүп чийимден болушунча алысыраак чыгарууга дагы Жайыл Карабалта командасынын оюнчулары ашыгат. Алар кара түстөгү ушул форма менен дагы беттештүү өткөрүүдө. Азырынча Жайыл Карабалта командасынан ушул ортого кирген бул 3-номердеги Айбек Чолпонкулов терек менен жана көк терек менен сол такымга улакты баскан Айбек Чолпонкуловдун улакты алуусу менен, бирок алар андан ары чабуулду күчөтө алган жок. Алардан улакты сурруп чыгып кеткен бул ушул Келечектин оюнчулары өзлөрүнө алдыганча ишенимдүү экенин көрсөтүп. Бактияр Жапакеев капитандыкты улакты таштагандан кийин алардын ошол командасынын капитаны Айбек Карраев БТР менен көк терек менен Айбек Чолпонкуловду тирештери жана азыр биз көбүнчө БТР менен көк теректин ортодогу тирешин көрөбүз. Айбек Карраев мынтип кичине гана эңилүүгө
мүмкүнчүлүк жаралды дагы аны дароо эле жерден көтөрүп чыгып кетүүгө дагы даяр экенин көрөбүз. Кайрадан Айбек Караев менен БТРдин көк терек менен анын үстүнө отурган Айбек Чолпонкуловдун тирештери. Бирок БТР ушул быйылкы жылдын эсебинен өзүнүн эң мыкты көрсөтүп жаткан аргымактардын бири десек дагы болот. Бирок ага карабастан көк терек ортоңку бөлүктө өзүнүн карамагына алды дагы азыр БТРди мынтип жолотпогондон кийин калсын ышкырат. Убакыт бүттү дагы. Эми ортого кирген оюнчулар алмашат. Жайыл Карабалта командасынан ортого ким кирет? Жайыл Карабалта командасынан азыр тартип бар жерде ырыс токпойт дейт. Өзүңөр болуп аткандай жекеме-жеке номери жок экен бул оюнчунун. Демек биз албетте оюндун жүрүшү менен дагы бул оюнчу менен тааныш болобуз деген ишеничтебиз. Ал эми келечек командасынан Медет Апыгулу Пегас менен чөт. Медет Апыгулу албетте командасы үчүн эң керектүү оюнчулардын бири жана Пегас менен Медет Апыгулунун алдын тороп турган оюнчулардын чабуулун дагы байкайбыз. Карабалта командасынын оюнчусу азыр мага эмес, ушул оюндун башкы Элдияр Тургунбеков деп дагы аташат. Элдияр балким Тургунбек, башка Элдияр болушу дагы ыктымал. Келечек командасынын оюнчуларында улак оң такым коскон Медет Апыгулу жана Медет Апыгулу менен Пегастын ылдамдыгын жакшы билебиз. Андыктан эми Пегасты дагы ошол тосуп чыгуу үчүн жалгыз коргоочу чыккан болчу. 10 номердеги Арген Кадырбеков Зидан менен жана алардын жолун толугу менен тосууга алат дагы Медет Апыгулу. Эң соңку көз ирмемдерде мынтип тайгазанга Медет Апыгулу барган, бирок албетте азыр Медет Апыгулунун ушул өтүү дагы чечилип кеткенин көрө алдык. Алыстар тоонун дагы ошол чечимин дагы байкап көрөбүз. Менимче ошол оюн учурунда гана жабыл кораткана коргоочулардын койгон бул тосмосу дагы болушу толук ыктымал. Канча дагы Пегастын ушул ылдамдыгын бизге Медет Апыгулу бир көрсөтүүгө ашыккан болчу жана албетте Медет Апыгулу оңой эле ошол эч кандай оор коркунучсуз жаракат алган жок. Мындай кагылышуулар эми адаттагы эле көрүнүш десек да болот. Ортого кирген келечек командасынан бул 5-номердеги Акжол Кылыч уулу Малыш менен ага каршы көк терек менен Айбек Чолпонкулов ортодо өзлөрүнүн оюнун толугу менен жүргүзүүнүн үстүндө жана көк терек буга чейин БТРге дагы ушул туруштук берип жаткан. Андыктан азыр Малыш кандай ушул оюнчуну көрсөтөрүн дагы байкайбыз. Жана Жайыл районунун оюнчусу Айбек Чолпонкулов улакты жерден көтөрөт дагы өзүнүн сол такымына басат. Айбек Чолпонкулов эсепти теңеп коюуга эң эле сонун көз ирмемдер, бирок жок. Канча дагы азыр эсеп 2-0 тагырагандыктан эсепти бир аз эсеп сандарынан калууну дагы оңдоп койсо болот. Айбек Чолпонкуловду коргоого калган Жоморт Бегалиев Зидан менен жана андан ары Элдиярга ашырып берет. Элдияр Маймак менен түзүлө тайгазанды көздөй чабуулга барабы, бирок анын алдын тоскон бул Медеш Абдыкайым уулу жана Медеш Абдыкайым уулунан дагы жазгырып өтө алабы? Жок, Медеш Абдыкайым уулу эң сонун коргоону койгондон кийин калган командалаштары жетип келет дагы тайгазан тобу менен курчоого алат. Андыктан Карабалта командасы ошол жерде бир аз абайлап дагы ойносу зарыл. Антпесе келечек командасы буга чейинки көз ирмемдерде ушул каршылаштарынын өзлөрүнүн тайгазанда күчүн короткондон кийин улак тартып алып эсепти 2-0 айлантып койгондорун дагы билебиз. Бирок эч нерсени карабастан Элдияр мынтип кирип барат дагы Маймак менен жана Маймак менен Элдиярдын тайгазанга жетүүсүнө аз гана аралык калат. Ал ортодо улак тайгазанга ташталды. Чындыгында батыр билек балбан экенин дагы көрөбүз. Эсеп болсо 2-1 айланат дагы. Ушул Жайыл Карабалта командасы интриганы бир аз да болсо сактап калат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул Борбор калабыбыздын 141 жылдыгына арналган шаар мэринин
кубок үчүн болгон беттештер жана 1/4 финалдын алкагындагы Келечек Бишкек шаарынын Свердлов районунан чыккан Келечек командасы менен Жайыл районунан келген жолсо Кара-Балта команда жолсо тескерисинче ушул Кара-Балтадан келген Жайыл командасы десек да болот. Улакты жерден көтөргөн Аскат Алишеров жана Аскат Алишеров бул ирет өзүнүн аргымагы Сүлүк Кара менен, Сүлүк Карандагы ылдамдыгы мыкты. Сүлүк Кара менен Аскат Алишеровдун чабуулдары анын жолун командалаштары толугу менен ачып берүүгө да жетише алат. Аскат Алишеров жок. Бир кайрылык коюнундагы көргөн болчу эң соңку секундалар аны эки жагынан ушул кысымга алган Жайылдын кысымдары бар, бирок убакыт деген мынтип аз калат. Бирок Аскат Алишеров тайгазанга жете алган жок. Ышкырык ушул соңунан чыгып калды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биз убакыт бүткөндөн кийин Аскат Алишеровдун тайгазанга улакты салууасын билебиз. Андыктан биз силерди эч кайда алыстабоого чакырабыз. Эсеп 2-1 алдыда, мындан дагы мыкты бизди 2 дагы тайым күтүп турат. Экинчи, үчүнчү тайым мындан дагы курч болот. Маараке койгут болсун деп жагымдуу чыгармалар сиздер үчүн. Протоколчу даяр, комментатор даяр. Кадырман телекөрүүчүлөр, Кара-Балта жана Келечек командаларынын ортосундагы беттештин экинчи бөлүгүнө кайтып келебиз. Албетте ошол Келечек командасы көк түстө чыккан оюнчулар. Булар Бишкек шаарынын Свердлов районунун атынан чыгууда. Ал эми Кара-Балта командасы ошол Жайыл командасы Кара-Балтадан дагы келген. Эсиңиздерге салып өтөбүз. Айтор Жайыл командасы азыркы тапта ошол экинчи айланпанын башында 2-1 эсебинде артта. Андыктан Келечек командасы буга чейин дагы ошол бөлүктүн башында өзлөрүнүн оюнун мыкты көрсөткөн болчу. Бирок оюн көпкө созулган жок. Бактияр Жапакеев ошол биринчи улакты тайгазанга салган оюнчу. Андыктан ал ошол жерден мыкты көтөрүп кетип тайгазанга апарып ырыткандагы мыкты экенин көрүүбүз. Азыр ортодогу жеке Айбек Карраев команданын капитаны БТР менен, ал эми ага каршы 3-чү номердеги Айбек Чолпонкулов көк теректе отулган армак. Көк терек менен БТРдин тиреши жана албетте БТР ортодо оңой менен дагы өзүнө ат салдырбасын билебиз. Андыктан көк терек менен анын үстүндө отурган Айбек Чолпонкуловдун коргоонусунун аргасы жок. Айбек Карраев БТР менен болуп эле көк теректи түртөт жана көк терек азыр БТРди улакка таптакыр жолотпой анын жолун тосуп мына мыкты тирешти да көрсөтөт. Ал ортодо Айбек Чолпонкулов улакты жерден сол кол менен көтөрөт дагы чийимден алчыгып таштап коет. Бирок командалашы 12-чи номердеги Улан Солтонов талисман менен улакты көтөрүп турган болчу. Бирок анын ушул ыгынан оң кармелбой калган дагы калыстын ышкырыгы жаңырат. Азыр оюнчулардын бирөөсү 2 мүнөттүк жаза мамысына дагы тартылышы толук ыктымал. Жок, ышкырык жаңыргандан кийин топ ортодо улак болгон талаш жана аны жерден так эле көтөргөн Ислам Үсөнбаев өзгөндө аталган аргымагы менен болчу. Аны тартып алуу үчүн Жайыл командасынан ушул эч кандай номери жок болгон кызыл түстөгү спорттук костюм кийген Элдияр деп аталган оюнчу улакты өзүнүн оң такымына басып алган жана Элдияр каршы тайгазанды көздөй чабуулду баштайт. Элдияр алгачкы улакты командасы үчүн алып келген. Мынтип эми эсеп теңеп кое турган болсо анда командасы үчүн алтын таяк жолсо командасынын ошол сыйкыр таягы дагы болушу ыктымал жана командасы үчүн сыйкыр таяк боло алабы? Элдияр жок. Аргымактын тизгинин оң тарта албай калды дагы. Мынтип эми ал толугу менен чийимден чыгып кеткенден кийин улак чийимдин ичине калган экен. Ушул жерде улакты Бактияр Жапакеев көтөрөт дагы. Каршы тайгазанды көздөй чабуулга барабы же аны сүрмө топ менен чыгарып салабы? Жок.
аны сүрмө топпен чыгарды, бирок улакты таштап коюп гана өтүп кеткен. Келечек командасынын улакчылары улакка эңилет дагы, бирок оңунан алар бул көз ирмемдерди таба алган жок. Демек кайрадан Бактияр Жапакеев улакка эңилди. Ошол эле учурдагы коргонууну мыкты коюп келген бул Жайылдын оюнчулары. Жана эми мынтип түшүнүксүз аламан талаш башталат дагы. Бул жерде эми кимиси ошол эптүү болсо, кимиси ыктуу болсо улакты жерден алат дагы, өздөрүнүн чабуулун башталат. Улак менен оң такымга баскан бул 10-номердеги оюнчусу Арген Кадырбеков Зидан менен болчу, бирок анын жолун дагы ошол толугу менен тосулган. Кечиресиздер, бул мен жаңылышпасам Зидан эмес, башка аргымак. Андыктан ушул аргымактарда жакындан номерлорун карап байкайбыз. Ортодо жеке орун алат. Бул ирет эми Айбек Караев өзүнүн БТР деп аталган аргымагын командалашы Макош Маджановго берген экен. Демек Макош Маджанов менен ага каршы 3-номердеги Айбек Чолпонкулов көктөрөк менен бул ирет БТР азыр ой Макош Маджанов аттан кулап калды дагы. Мынтип Кара-Балтай командасынын оюнчуларына улакты белек гана кылып койду. Ал эми анын алды мыкты тосулган Медеш Апыгулу жана көк тегерек менен Айбек Чолпонкулов кулап калат. Албетте аргымакты тең салмактуулугун жоготуп койгондагы көрө алдык. Улак жерде, ким бул жерден эми ийгиликти көтөрүп чыгып кетсе, чабуулду жасоого дагы эң сонун көз ирмемдери болот. Жана чындыгында оюн өтө бир курч мүнөздө өтүүдө, күйөрмандар дагы бүйүрүбүз деп көгүчкөндөр сыяктуу отургучтун алдына тизилип алып, алар дагы мына ушул кыйкырып сүрөнгө алышат. Биз болсо мына ушул убакта улакты жерден Жайылдын оюнчусунун көтөрүп бара жатканын көргөнбүз, бирок ал соңуна чейин алып чыгып кете алган жок. Бактияр Жапиев мейси менен ортого кирип келгенде мынтип каасын ышкырыгы жаңырат дагы. Ортодогу жеке орун алат. 5-номердеги аргымак менен Акжол Кылычулу Малыштын үстүндө жок. Бул Айбек Караев Малыш менен кирген экен. Ал эми Айбек Караев менен Малышка каршы Жайыл командасынын өкүлү бул азыр Айбек Караевди болгону сүрмө топтон гана сүрүп чыгууга жетише алган оюнчуну көрдүбүз. Жана албетте азыр 8-номердеги Баймукамбетов Айбек Караевга толугу менен каршылык көрсөтө албай калды. Жана Айбек Караев БТРдин үстүндө болгондо өзүн алдаганча ишеним сезмек. Бул жерде ал азыр Малыштын үстүндө олтурат. Жана Малыш менен канчалык деңгээлде чабуулду курса алат. Бактияр Жапиевге өткөрүп берет жана ал оңой олтоң эле мынтип Месси менен буйтап чыгып кетет. Жана Бактияр Жапиев Месси менен каршы тайгазанды көздөй баруусу керек. Месси албетте тайгазанды көздөй түз эле бара алабы? Эсеп 3-1. Жана Бактияр Жапакеев чындыгында командасы үчүн эң ишенимдүү мына ошол жүрүштөрдү жасап жаткан улакчы. Айтор Бактияр Жапакеев 30 жашта, же болсо ошол 1989-жылкы деп дагы айтып өтсөк болот. Жана оюн барган сайын мыкты көз ирмемдерге толуп жатат. Жайыл командасы чыныгы туруштук берет, бирок мына ошол каршы же болсо контур чабуул деп айтып койсок болот. Андан келечек командасы өзүнүн мыктылыгын көрсөтөрүн дагы жакшы билебиз. Улакты жерден көтөргөн бул 9-номердеги Ислам Үсөнбаев болчу. Жана Ислам Үсөнбаев улакты өзү мыкты алгандан кийин азыр улакчылардын дагы бир аз пикир келишпестиктери жаралып кетүүгө аз калды. Албетте бул жерден ошол Кара-Балтай командасы кекчилдик менен эмес, эпчилдик менен оюн жүргүзсө, анда эсепти теңеп коюуга дагы аларда эң сонун мүмкүнчүлүк бар. БТРдин үстүндө олтурган Макош Маджанов болсо, ага каршы Жайыл Кара-Балтай командасынан жекеме-жекеге кирген. Бул 8-номердеги Баймукамбетовдун ысымында биз сиздерге атап өтөбүз. Ал эми минген аргымагы бул Алтай жана Алтайдын үстүндөгү көкбөрүчү мынтип Макош Маджановго улакты алдырат. Макош Маджанов каршылашына ашырып берет дагы. Медет Апыгулу
Пегас менен бул ирет дагы бир учуп көрүндү. Көксөгөн жана Пегас мынтип жазгырып чыккандан кийин эки коргоочу алдын тосуп чыккан болчу. Бирок андан ары Бактияр Жапакеев дагы ага жардам берүүгө жетишет. Бирок 4-номердеги Бекжан Базарбеков чый кашка менен Медет Апыгулунун алдын тосуп келген. Медет Апыгул ой Бали эсепти 4-1-ге айлантат. Өзү кошо Тайгазанга кирип барды дагы ошол бул Бишар мэринин кубогуна өзгөчө бир даярдык менен келечек командасынын келгенин көрөбүз. Чындыгында аттарынын суутулганы дагы мыкты, алардын быйтаганы, тизгиндеринин ооздуруктарынын жеңилдиги бул эми команданын даярдыгынан кабар берет. Ал ортодо улакты жерден дароо ийилип кетүүгө келечек командасынын оюнчулары кайрадан ашыгышат. Улакты көтөргөн Акжол Кылычулу жана Акжол Кылычулу бул ирет эми башка аргымакты минген экен, малыш эмес. Анын минген аты Шторм жана Штормдун тизгинин кандай башкаратын ошону дагы байкап көрөбүз. Аны эки жагынан Жайылдын оюнчулары камоолого алат, бирок ага карабастан Акжол Кылычулу өзүнүн акжолдугун дагы көрсөтө алабы деген суроолор турат. Бирок албетте Шторм эми бул Месси сыяктуу же болбосо Пегас сыяктуу тизгинин ошол жеңил эмес экенин дагы көрөбүз. Ал ортодо улакчылардын ошол такым талаша, такымдан улакты суруп алууга мынтип Жайылдын оюнчулары суруп алат. Бали бул ирет эми түз эле чабуулду баштаасу керек жана эки жактан оюнчулар аны туруп бууп тосуп алат. Бул 11-номердеги Иса Макеев уларды койген аргымак менен жана улардын жолун тосуп аны сүрмө топ менен кайрадан эле ушул сүрүп чыгарууга умтулганына карабастан улакты чийимдин ичинде сактап калган экен дагы. Тайгазанга келет Бактияр Жапакеев эң соңку көз ирмемдерде улакка мынтип тоскоолдукту дагы жарата алды жана суруп кете алабы азыр болушунча ошол эки колун бирдей улактын сол шыйрагын өтө бир ушул болушунча кайыштара кармаганына карабастан улакты кое берген эмес. Бирок эң соңку көз ирмемдерде тартып алган бул Медеш Абдыкайым уулу жана абсент менен Медеш Абдыкайым уулу бул келечек командасынын эң мыкты коргоочусу. Эсепте мынтип 5-1-ге айлантып койду. Чындыгында экинчи бөлүктө келечек командасынын улакчылары өзлөрүн бир башкача элесте көрсөтөт. Чындыгында келечек командасынын ошол биринчи эле улакташтаган оюн өзгөчө өтөбү деген эсеп ийри болуп кетет деп күткөнбүз. Бирок экинчи таймдын биринчи бөлүктүн соңку мүнөттөрүндө Жайыл командасы өзлөрүнүн оюнун өзгөчө көрсөтүп эсепти 2-1 кылган болчу. Андан кийин экинчи ошол таймда алар дагы 3 улакты катар менен таштады дагы эсепти мынтип эми 5-1-ге жеткиргенден кийин азыр биз келечек командасына дагы ошол бүгүнкү бул мелдештин фавориттеринин бириби деген дагы ойлор жаралат. Ал ортодо улак кайрадан ортого ташталат жана аламан талаш экинчи номердеги Дюму Икрам уулу улакты жерден ишенимдүү көтөрдү. Минген аргымагы Акбай жана Акбай менен Дюму Акбай уулунун салган улагы Тайгазандын кырында бир 15 секундадай турду дагы соңунда Элдияр Тургунбеков маймак менен алып чыгып кете алган жана Элдияр Тургунбековдун эки жагынан коргоочулардын курчоосуна карабастан чабуулга барууга дагы даяр экенин көрүбүз. Андан улакты тартып алуу үчүн Ислам Үсөнбаев жана Элдияр азыр атынын болушунча тизгинин ойнотот жана Элдияр албетте эми толугу менен каршылаштарынын курчоосунда калат жана Элдияр Тургунбеков албетте өзүн өзгөчө көрсөтөт. Командасы үчүн ушул ийгиликтүү улакты дагы көрсөтүүдө. Аргымагы дагы чындыгында мыкты экен, маймак дагы мыкты. Анын үстүндө отурган Элдияр Тургунбеков дагы өзүн эң эле күчтүү тарабынан
көрсөтүп жатат. Ортодогу жекеме-жеке бул ирет команданын капитаны Сыргак Мамматов Идальго менен өзү кирген экен жана ага каршы албетте бул келечек командасынын БТР деген арманын үстүнөгү Макош Маджановдун такымынан улакты суруп алган жок. Албетте жекеме-жеке талаштагы орун алган эч кандай такым эмес болчу. Ал улакты өзүнүн карамагында сактап калгандан кийин эми каршы чабуулга баруунун дагы үстүнө көжөлөштү жасайт. Макош Маджанов 1996-жылы жарык дүйнөгө келген ушул көкбөрүчү аны менен улакты тең ата ат жалында талашып бара жаткан бул мен жаңылышпасам Максат Аскаров Карагердин үстүндө жана Жайыл командасы. Соңуна чейин кармашып беттешти. Курч мүнөздө өткөрүүгө дагы даяр Бактияр Жапакеев жана бул ирет ал Зидандын үстүндө экен жана Зидан менен Бактияр Жапакеев улакты бир аз мынтип тизгинин тартып ашыкпастан беттешти дагы ишенимдүү жүргүзүүгө ашыгат. Ал ортодо аны ушул коргоого алган Кара Балта командасынын оюнчулары. Зидан бул эми күчтүүлүгү мыкты болгон менен Мессидей быйтай албайт. Андыктан Бактияр Жапакеев ага карабастан азыр оюнчулардын курчоосунан чыгып кете алды жана чабуулга бара алабы. Анын албетте коргоочулары дагы өзүнүн жардамын мыкты көрсөтөт. Андан ары ашырып берүү Аскат Алишеровго Сүлүк Кара менен Аскат Алишеров жана албетте Сүлүк Кара менен Аскат Алишеровдун азыр биз өткөзүүчү оюнун көрөбүз. Аскат Алишеров улакты сол такымга ишенимдүү басат дагы мынтип эми бир аттын башын узундан кайрып келүүнү дагы көздөгөн экен. Алды ачык Аскат Алишеровго командалаштар жолду ачып берген дагы эсеп 6-1 айланат. Өзгөчө чындыгында келечек командасы мынтип экинчи таймдын 15-мүнөтүндө эсепти дагы 6-1 айлантканын көрө алдык. Ал ортодо ушул көрүүчүлөрдүн трибунасында отурган келечектин көрөрмандары өзлөрүнүн желектерине чейин ушул жазууларды чыгарып келип келечек деп сүрөнгө алып отурат. Чындыгында көрөрмандардын дагы үмүтүн актоо бул команда үчүн эң керектүү нерсе экенин билебиз. Ал ортодо улак ортого ташталат дагы көрүүчүлөр мынтип ашыкпастан кирип келишет. Улакты жерден көтөрүүгө эч кимиси азырынча ашыккан жок дагы. Келечек командасынын оюнчулары команданын капитаны Айбек Карраев малыштын үстүндө отурат жана андан ары улакты жерден илип кетүүгө Гладиатордун үстүндөгү оюнчу бул 5-номердеги Акжол Кылыч уулу. Ал улакты босумча ушул алып кетүүгө да даяр экенин көрүүдөбүз. Ал ортодо Айбек Карраев боюн таштап көрөт. Айбек Карраев кичине гана ушул жылчыкча пайда болсом да ошол жерден улакты мыкты көтөрүп кете аларын билебиз. Калсын ышкырыгы жаңгырат дагы биз ортодогу жекеме-жекени көрөбүз. Ортодо жекеме-жекеде келечек командасынан БТР менен Макош Маджанов өзлөрүн көрсөтүп аткан бул ирет Айбек Карраев малыш менен ортого кирүүнү дагы көксөгөн экен. Ал эми ага каршы албетте көк теректин үстүндөгү Айбек Чолпонкулов ортодо жана көк терек менен малыштын тирешин байкайбыз. Көк терек мыкты болуп чыгабы болсо малышпы азыр ой малыштын үстүнө камчы салгылап көрдү, бирок малыш соңуна чейин түпүшө алган жок. Андыктан эми көк теректин үстүндөгү Айбек Чолпонкулов улакты акырын иле берсе болот, бирок көккө көтөрө алган жок. Айбек Карраев малыш менен өзүн бир аз ыңгайсыз сезет. Анткени ал буга чейин БТР менен дагы ортоңку жекеме-жекеде сызыктын ичинде, чийимдин ичинде оюнун мыкты көрсөтүп келген. Азыр көк терек менен
көз таштап аткан Малыштын тереши жана Малыш беттешип атат жеке албетте өзүнүн сол жагы менен түрткүнөн кийин кайра оң капталына которулгу чакта көк терек борбордук бөлүктү элеп алат дагы улакты өзүнүн карамагына сактоого дагы ашыгат. Айбек Карраев жерден илүүгө даяр болчу, бирок Айбек Карраев улакты ала алган жок. Көк терек менен Айбек Чолпонкулов улакка оозунан колун таштайт дагы улакты жерден көтөрүп чыккан Айбек Чолпонкулов сол таскымга басат жана азыр коргоочуларды келечектикин артта калтырууга командалаштары жардам берет. Ал ортодо ашырып берүү дагы орун алууда. Улакты оң такымга көтөрө алган бул команданын капитаны Сыргак Маматов. Азыр келечектин оюнчуларынын ошол сүрмө тобунда дагы менимче калабы жосо жок, анткен жок, ал чыгып кетти. Ал өзүнүн ошол аргымагы менен соңуна чейин ойноого дагы даяр экен. Көрдүңүз, демек улакты ишенимдүү такымга ал баскан жок. Ашырып берүү дагы орун алган экен. 12 номердеги Улан Солтонов. Улак менен жана Улан Солтонов азыр чийимден чыгып кетпөө үчүн дагы мынтип камчысына камчыны салат жана мынтип каршы чабуулга барат. Анын жолун тосуп чыккан 2 номердеги Димо Икрам уулу. Ал Акбай деп аталган аргымак менен, бирок ага карабастан Иса Макеев улар деп аталган аргымагы менен тайгазанга жетип келди жана эсеп сандары кыскарууга аз калды. Улакты көкбөрүчүлөр көтөрөт жана жок, мынтип караңыздарчы, эң сонун учурда убакыт бүтүп калат дагы жана экинчи таймдагы соңуна чыгып калды. Экинчи айлампа 6-1 эсебинде жыйынтык алат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, көп калыстабаңыздар. Саналуу көз ирмемдерден кийин чечүүчү 3-чү таймда жолугушабыз. Дагы бир рет арбаңыздар, кадырман мекендештер. 3-чү айлампага келип жеттик. Келечек жана Жайыл командаларынын ортосундагы беттеш. Келечек командасы Бишкек шаарынын Свердлов районунан болсо, Жайыл командасы Кара-Балта шаарынан келген жана улакты жерден көтөргөн 9 номердеги Ислам Үсөнбаев сүлүк жок, өзгөн деп аталган аргымагы менен жана ал мынтип улакты өз карамагында сактап кала алган экен. Каршы тайгазанды көздөй чабуул азыр шашпаштан гана бар улакты ыргытса болот. Эсеп 6-1 дагы мынтип 7-1 болбой калды да. Чиркин жетинин бири кызырдечү эле деп дагы мен дагы ошол өзүнчө бир эмоциялар калтырып коюн. Анткени биздин алдыбызда отурган ошол таланын анонсеру ушундай жандагы жарым салып анын жүрүшү менен ошол дем менен дагы оюнду көрүп жатабыз. Ал эми келечек командасы каршылаштарын тайгазандагы чабуулдарды улантын токтоткон жок дагы соңунда Жайыл жана келечек командаларынын ортосундагы беттештин ошол 3-чү бөлүгүнүн жүрүшүндө биз командалардын курамы менен сиздерди дагы бир тааныштырып өтөлү. Келечек командасында команданын капитаны биринчи Айбек Карраев БТР деп аталган аргымак менен, экинчи Димо Икрам уулу Акбай деген аргымак менен, үчүнчү Медеш Абдыкайым уулу Абсент менен, төртүнчү Эрбол Талантбеков Мустанг менен, бешинчи Акжол Кылыч уулу Малыш менен, жетинчи Жомарт Бегалиев Сидан менен, сегизинчи Бактияр Жапакеев Месси менен жана улакты жерден көтөрүп чыккан бул 12-чи Макош Маджанов. Бул ирет ал БТРдин үстүндө калган оюнчулары 9-чу Ислам Үсөнбаев өзгөндөгү менен, 10-чу Аскат Алишеров Сүлөккара менен, 11-чи Медет Апуулу Пегас менен жана албетте 12-чи номердеги Штормду азыр ким минип жүргөн белгисиз, бирок 12-чи номердеги оюнчу бул Макош Маджанов. Ал эми улакты өзүнүн оң такымына баскан бул Жакшылык Ильяз уулу жана өзүнүн тайгазанына улак таштап койгону бул албетте командалаштарына ийгилик берип алганы болсо эмне кылганын азыр өзү дагы билбейт. Чындыгында
Эсепти 6-2 кылат дагы Акжол Кылычулу. Чындыгында күтүлбөгөн өзгөчө очор. Бирок алар эсеп жагынан Акжол алдыда 6-2 эсебинде монтип Жайыл Карабалтай командасы үчүн дагы пайда алып келип койду. Акжол Кылычулу демек командасы мынтип ири эсепте алдыда турганда өзүнүн тайгазанда таштап койгон жакшы болду. Эгерде 1-1 же болсо 2-1 болуп турганда эсептери теңеп койгондо анда Акжол Кылычулуна өтө бир кыйын болмок. Демек бул жерде кайрадан оюн башталат. Бул жерде келечек командасынын оюнчулары улакты жерден эңип алууга дагы бардык жагынан даяр. Азыр улакты жерден көтөрүп барууга эки команданын тең оюнчулары жерден көтөргөн экен. Бул 6-номердеги Жакшылык Ильяз уулу жана улакты өзүнүн сол такымында кармап кала алган Жакшылык жок, бул Ислам Үсөнбаев. Аны Айбек Карраев ошол сүрөнгө дагы алып жетелеген болчу. Бирок улак өтө эми жерде калгандан кийин көпкө күттүрбөй эле туруп эңип кетүүгө дагы улакчылар ашыгат. Бактияр Жапакеев кирип келе жерден мыкты эңип кете аларын дагы күбө болдук. Демек анын жолун азыр толугу тоосот. Ал ортодо Сүлүк Кара менен Аскат Алишеров. Мынтип эми 7-чи улакты эми гана таштоого даяр жана Бали Азамат улакты эң эле мыкты ыргыта алды. Улак менен кошо өзү тең салмактуулугун сактай албай аргымагынан кулап калды. Бирок эсеп мынтип 7-2-ге айланат. Дагы келечек командасы өздөрүнүн ошол кубанычында чек жок. Чындыгында ишенимдүү түрдө алар алдыда дагы улак ортого ташталгандан кийин казынышкыры жаңырат. Улакка алгачкылардан болуп келип эңип кетүүгө эки команданын тең оюнчулары ашыгышууда. Бул ирет улак жерде жана аны өз карамагына сактап калуу үчүн Жайыл командасынын оюнчулары канчалык ашыкпасын улакты жерден көтөрүүдө бул албетте Акжол Кылычулу кайрадан гладиатордун үстүндө оюнга кирген экен. Бул ирет эми өзүнүн ушул буга чейинки кетирген катачылыгын жууп командалаштардын астында жүзү жарык болгусу дагы келет. Андыктан Акжол Кылычулу ал ийгиликти алып келүү үчүн бардык ийгиликти жаратууга даяр. Жана Акжол Кылычулу улакты бул ирет алды жана эми туура тайгазанды көздөй чабуулду баштайт деп ишенели. Акжол Кылычулу мынтип каршы тайгазанды көздөй гладиатор менен барат. Гладиатордун тизгинин тартканына карабастан эки жагынан аны тосмого дагы Жайылдын оюнчулары ал болгон. Мына мынтип аттын тизинен быйтап чыккандан кийин албетте Акжол Кылычулу эсепти теңе үчүн улакты тайгазанга бир аз гана сала албай калды. Бирок албетте кое берген жок жана Акжол улакты тарттырып жибергенден кийин Жайылдын оюнчуларында улак, бирок аны дагы алыс кеттирбей эле алыска узатпастан туруп мынтип улакты өз сол такымына басып алган. Бул албетте Жайылдын оюнчусу ушул көк аргымактын үстүндө бара жаткан бул 6-чы номердеги Максат Аскаров жана албетте ал өзүнүн аргымагынын тизгинин тарта алган жок. Бирок канча дагы мына эми гана жазгырып келди. Эсепти 3-7-ге айлантууга эң сонун көз ирмемдер болчу. Ал ортодо кайрадан жооптук чабуул жерден көтөргөн Дюмо Икрам уулу. Андан ары Бактияр Жапакеевке. Бактияр Жапакеев Зидандын үстүндө жана Зидан менен Бактияр Жапакеев бул жерде улакты өз такымынан чыгарат. Аргымактан кулап түшкөн бул Дюмо Икрам уулу жана анын аргымагы акпай бир аз азыр сылтып басып бара жатканда көрүбүз. Албетте аргымактардын туяктары
керек аргымактарды абайлоодагы зарылгаларды кыйнап минүүнүн дагы эч кандай мына ушул оюнчуларга кийинки мелдештерге ийгилик жаратпайт. Ортого кирген бул Макош Маджанов БТР менен. Макош Маджанов БТРдин үстүнө мингенден кийин ортону эч кимге бере элек. Ага каршы 3 номердеги Айбек Чолпонкулов көк терек менен жана көк терек азыр чындыгында көпкө кыйналбастан эле Макош Маджанов алып чыгат. Дагы улакты командалашы мына ушул коргоочу Медеш Абдыкайым уулун өткөрүп берет. Дагы абсент менен Медеш Абдыкайым уулу 8-чи улакты тайгазанга мынтип эле оң колу менен ашыкпастан ыргытып коет. Демек эсеп 8-2 жана келечек командасы ишенимдүү түрдө алдыга чыга алганын көрдүк. Демек азыр Жайыл командасына болгону эми ушул коргонуп анан өзүнүн учурун гана күткөндөн башка аргасы жок. Алар болсунча ачык оюн өткөрүүдө. Эми ортодон ушул БТР менен Макош Маджановго тең келе турган оюнчулардын дагы аз болуп жатканы команда үчүн бул албетте чоң көрсөткүч. Ал эми 6-чы номердеги Жакшылык Ильяз уулу Шторм менен чындыгында эле ушул түз майында айтканда Штормду көрсөтөт. Каршылаштарына улакты ким жерден эңет, эч ким ашыккан жок. Айбек Караев ортодо сактоого ашыккан, бирок улакты жерден көтөргөн бул 11-чи номердеги Иса Макеев болчу. Иса Макеевдин жолун тосуп алгандан кийин албетте ортодогу жеке дагы орун алат. Азыр Жайыл командасы эсеп жактан артан улакты эртерээк алып барып дагы ушул эсепти теңөөгө ашуулары зарыл. Эч ким улакты алып келүүнү көксөгөн жок. Жайыл командасынын оюнчулары эртерээк алып барышы керек. Кайрадан эле Иса Макеев өзү келген экен дагы мынтип улакты азыр көтөрүп барып ортого таштагандан кийин албетте кайрадан эле Макош Маджанов БТР менен ага каршы оюнга кирген 9-чу номердеги бул Дамир Эмил уулу кой бирөң менен болчу. Жана Макош Маджанов чийимден чыга элек. БТР менен Макош Маджанов чийимден да чыгып кетүүгө аз калат. Ал ортодо БТР чийимдин ичине калган экен. Макош Маджанов улакты оңдоп басууга дагы ашыга алды. Жана жок, бул ирет ашырып берүүгө көксөйбү. Азырынча Макош Маджанов өзү гана ашыкпастан улакты караманда сактайт. Эми гана өткөрүп берет. Албетте 5-чи номердеги Акжол Кылыч уулу өткөрүп алды дагы. Ал гладиатордун гладиатор тайгажаны көздөй жана өзүнүн мына буга чейинки өзүнүн тайгазанына салган улактын дагы катачылыгын жууп койду. Эсеп албетте ириленди. Эми мынтип Жайыл командасында башка арга жок. Канча дагы Акжол Кылыч уулунун өзүнүн дагы каршы тайгазанга дагы улакты салуусу менен эки эсте кала алды десек болот. Эсеп 9-2. Коргоочулук функцияңызды жакшы аткарып кеттиң, аны да байкап айтыш керек. Жана ким улак алгачкылардан болуп бой таштайт? Албетте биринчи эмес, ийгиликтүү бой таштагандар алып чыгып кеткенди көрдүбүз. 4-чү номердеги Эрбол Талантбек уулу Малыш менен жана Эрбол Талантбек уулу Малыштын оозун кандай бура алат? Малышты чийимден чыгарып алдаганча оңой болуусун дагы көрүдөбүз. Жана Малыш эми каршы тайгажанды көздөй чабуулга бара алабы. Эрбол Талантбек уулу эң соңку көз ирмемдерди коргоочунун колуна түшүп калган, бирок албетте командалаштарынын жардамы менен аны тайгазанга салууга дагы ашыгат. Бирок
мынтип эң соңку көз ирмемдерде улакты өзүнүн сол такымына басып алган Жомарт Бегалиев. Жана жок, ой, Жайылдын оюнчулары улакты алгандан жоготкон тез болду. Жана улак тайгазанда бул албетте Ак жол Кылыч уулу менен адашпасам чындыгында улакты ишенимдүү түрдө сала алды. Анын минген мына ушул Мустангтын үстүндөгү Айбек Карраевкен, команданын капитаны Айбек Карраев эсепти 12-ге айлантат. 2-10 эсебинде алдыга чыккан келечек командасы. Ал ортодо улактын дагы ичегиси чубалып улакчылар үчүн кармоого дагы бир аз ыңгайсыз болуп калган, бирок ага карабастан алар толугу менен чабат. Улактын мына ичегиси чубалып узунунан баратат. Ал эми ага карабастан улакты алган оң такмаскан Дюму Икрам уулу Акбайдын үстүндө. Акбай буга чейин аксап чыгып кеткен болчу, бирок ага карабастан Акбайды оюнга кошкон Дюму Икрам уулу жана улак мынтип улакчылардын талашуусу менен ортодон дагы чыгып кетет. Дагы биз жекени көрөбүз. Чынында азыр ушул балбан билек улакчылар жерде чабылып аткан улактын дагы ичегилери чубалып соңуна чыгарды дагы аз калганын көрүүдөбүз. Ортодогу жеке Макош Маджанов БТР менен ага каршы ортого кирген көк теректин үстүндөгү Айбек Чолпонкулов жана улакты ал жери ортодон суруп чыкканын көрө алдык. Ал ортодо көпкө көтүрбөстөн улакты өзүнүн оң такымына баскан. Бул албетте 5-номердеги Ак жол Кылыч уулу. Ал Гладиатордун үстүндө жана Гладиатор менен Ак жол Кылыч уулу. Ал бүгүн эми ушул командасы үчүн өзүнүн ийгиликтүү оюнчу экенин дагы көргөзгүсү келет. Каршылаштарын дагы маанайын көтөрдү, өзүнүн командалаштарына дагы жардамын тийгизип жатат. Андыктан Ак жол Кылыч уулунун бул көз ирмемдердеги кайрадан кирип барып улакты тартып алуу болгон иш аракеттери, бирок улак Жайыл командаларынын оюнчуларынын оң такымында албетте көк аргымак менен улакты өз такымына баскан. Бул 11-номердеги мен адашпасам Исам Макеев жана Исам Макеев каршы тайгазанды көздөй чабуулду улантат. Анын жолун Айбек Карраев менен Мустанг тосот жана Айбек Карраев менен Мустанг ийгиликтүү бир коргонууну көрсөткөндөй. Ага чейин ары жагынан ушул оюнчулар дагы келип толугу менен каршылаштыгын көрсөтүп кое алды. Бирок улакты азырынча Иса Макеев кое бербени көздөйт, болушунча айлантып келди жана мынтип тайгазанга келип кошулгандан кийин улакты эки оюнчу эки каршылашы анын такымынан суруп чыгып кетүүгө дагы ашыгышат. Бирок сүрмө топ менен чийимден чыккан улакты албетте тартып алган. Бул келечектин оюнчулары, алар азыр ушул ортодогу жекеге дагы улакты алып келет. Ортого БТРдин үстүндөгү Макош Маджанов кирет. Ал эми ага каршы көк терек менен Айбек Чолпонкулов даяр. Улак мынтип ортого ташталгандан кийин албетте 3-номердеги Медеш Абдыкайым уулу ортодон чыгып кетет. Дагы ортодо жекемеде Макош Маджанов менен Айбек Чолпонкуловдун тиреши. Бул ирет дагы Макош Маджанов ийгиликтүү боло алды. Улакты жерден алууда чийимдин сыртында улак турат. Андыктан улакты мына ушул жерде сүрмө топ менен дагы аламан талаш менен ким ийгиликтүү көтөрө алат. Демек оң такымга баскан Медет Апык уулу жана Медет Апык уулу оң такымга басып көпкө созуп алган жок. Бирок улакты албетте өзүнүн карамагында сактайт. Пегастын ылдамдыгын билебиз. Эсепте мына ушул 11-номердеги Медет Апык уулу өз эсебине жеткире алабы? Калсын ышкырыгы аны дагы угуп туруусу зарыл. Азыр
башкыга алыстырып кылат. Калыс кандай чечим чыгарды болду экен. Угуп көрөбүз, келечек командасы ишенимдүү түрдө алдыгда, андыктан эч кандай ошол калсын чечимине наразы да болбойт болгону. Башкыга алыс түшүндүрүп атат азыр эрежени. Кандай болду? Кана коет. Нече ушкырылды. Улактын тытылып кеткени дагы көрдү. Чындыгында улакты гана текшерип коюуну көксөгөн экен Калыс. Улак өз ордунда жана Пегас менен Медет Апыгулу эми убакытты соозунун үстүндө дагы ал болушунча шашпай турса дагы болот. Аны эми канчалык деңгээлде ошо коргоочу Бекжан Базарбеков чыйгашка менен кууп чете алат көрүшүбүз керек. Медет Апыгулу Пегасты каршы тайгазанды көздөй учурат жана Пегастын азыр шамалдай шашып баратканын жолу ачык. 11-улак тайгазанда эсеп 11-2. Демек Медет Апыгулу чындыгында өзүнүн ошол желкесине жазылып турган 11 деген санды эми бүгүнкү беттештин жүрүшүндө дагы айлантып койду. Эң соңку ошол убакыттар дагы беттештин бүтөрүнө 3 мүнөт убакыт бар. Андыктан бул жерде Жайыл командасы эсебин бир аз да болсо азайтууга ашыгуулары керек. Улакка алгачкылардан Жайылдын оюнчулары эңилди, бирок жерден көтөрүүдө бөлүмү бардыгы улак жерде жакшы эле көтөрүлүп ийгиликтүү оюн жүрүп ашыгышат. Бирок Аламан талаш ал ортодо Бекзат Кудайберген уулу. Улакка эңилип барып, аны соңуна чейин көтөрүп кете алган жок. Дагы азыр Дюму Икрам уулу жерден мыкты эң алганын көргөнбүз. Буга чейин дагы жана Дюму Икрам уулу менен Жайылдын оюнчусу Иса Макеев жерден эңүүгө ашыгышкан, бирок Дюму Икрам уулу жерден көтөрүп чыгат. Андан ары Бактияр Жапакеевке ашырып берет. Бактияр Жапакеев чабуулга барат, анын жолу толугу менен ачык. Ал бул ирет ошол Месси менен жана Мессинин ылдамдыктарын мыкты быйтап кача аларын керек жерде мынтип оңой гана жазгырып өтүп кете аларын да көрөбүз. Демек, Бактияр Жапакеев бир айлантып көрөйүн деген экен. Андыктан Бактияр Жапакеевдин артынан кууп бара жаткан Иса Макеев өзүн ийгиликтүү көрсөтө алабы байкайбыз. Чындыгында Мессинин быйтап өтүүсү жеңил гана экенин көрүүдө жана Мессинин тезгенин тартып туруп Бактияр Жапакеев кайрадан ушул каршы өзүнүн тайгазан араттагы күтөт. Эки жагынан эки оюнчу кысымга алууга дагы даяр жана Бактияр Жапакеев эми гана эки оюнчуну артта калтырган, анын жолун тосуп берген Дюму Икрам уулуна дагы балидебиз. Дагы Бактияр Жапакеев менен Мессинин ылдамдыгы соңуна чейин жете албай калганын, Мессинин бир аз чарчап калганын дагы көрүүбүз. Жана улакка жетип барып сол шыйрагынан кырмаган Иса Макеев аны эми өзүнүн тайгазанына таштатпайт. Дагы биз бул беттешти дагы жыйынтыктадык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынтип Бишкек шаарынын Свердлов районунан келген келечек командасы Кара Балтанын Жайыл командасын ишенимдүү түрдө жеңип алды. Эсеп болсо 11-2 эсебинде жыйынтыкталат. Биз келечек командасынын жеңиши менен куттуктайбыз. Дагы сиздер менен кайрадан амандашканга чейин коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Ал эми камераны башкарды жана режиссерлук пультта Аскат Касымбеков кызмат кылды. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар.